Арбаңыздар, урматтуу Уркеш ТV каналдын көрүүчүлөрү. Буга чейин О Шакир көбүңүздөрдүн кыжырыңыздарды кайнатып келдим. Ленин жөнүндө, большевиктик коммунисттер жөнүндө маалыматтарды четинен жарыялаган сайын орус кулдук сезимден чыкпагандар туйлап келдиңиздер. Эми мен ошол жарыяланып келген маалыматтардын жоопкерчилиги үчүн жыйнактуу жооп бергенге аракет кылайын. Бүгүн колумда турган мына бул Байтөлө уулу Биримкул жана анын доору тарыхый баян. Авторлору Кулов, Биримкулова. Муну редакциялаган Аида Кубатова деген жаш тарыхчы. Бул китептин жакында бет ачар аземи болуп өттү. Элмира Ногойбаеванын жанагы эсимде долбоору соңку кыргыз тарыхын улам аңтарган сайын ошол кыргыз мектептерине деги эле тарых боюнча жалпы билим берүү жаатында биз маалыматтык жактан абдан аксап келатабыз. Буга чейинки совет тарыхын жадыбалында жаттаган, бирок кыргыз тарыхын мебистен жок кылып салган фактылар боюнча кеп кылабыз эми. Буга чейин менде да маалыматтар болгон. Биз адатта бүгүн тарыхты бүгүнкү күндүн призмасы менен карашыбыз керек да. Улам кеткен бийликтин табиятын көрүп атпайбызбы? Мурункуларды жамандап, терс жактардын баарын оодарып кое бергенчи, мурункулардын жакшы жактарын тарыхтан чийип таштайт. Ошол сыяктуу биз бүгүн араб кул деген да түшүнүгүбүз бар. Араб кул десе биз арабтардын бир диний жанагы фанаттарын образын элестетебиз да, араб билимин алгандар ушулар экен депчи. Чындыгында элдин озеки адабий тарыхында эң билимдүү, эң таланттуу деген акындардын баары ошол араб тамгасында жазып келген. Араб тили десе эле биз баягы бүгүнкү араб кулдардын образын элестетпешибиз керек. Араб тили бул исламдын алтын доорунда илимдин тили болгон, даанышмандардын тили болгон, поэзиянын тили болгон. Улуу ойчулдар, окумуштуулар ошол арабтын алтын доорунда, ислам доорунун ошол араб тамгасы бүгүнкү англис тили сыяктуу эле илим билимдин тили болгон. Ал эми кыргыз адабиятына келсек, мына мен тизмектеп алгандардан эле бул чейх учкая гана да Молдо Нияз, Нурмолдо, Алдаш Молдо, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо дегендер бар. Ошондой эле Жеңи Жок, Токтогул, Барпы, дагы кимдерди айтсак болот. Калыгул, Арстанбектердин баары эле ошол араб тамгасында жаза билген да. Анан биз баягы биз мектеп жашында окуганыбызда эсимде, мугалимдер мынтип окутчу. Медреселер жөнүндө маалымат бергенде чолок гана. Илгери силердин ата бабаңарды көрбөгөн кордукту көргөзгөй молдолор. Молдолор жанагы суу чыбык менен сабап, көк чыбык менен сабап билим берген, эч кандай предметтер болгон эмес деп. Ошондон улам мына бул тарых баяны коммунисттик большевиктик коммунисттердин эң ыплас саясаты кантип биздин тарыхты жок кылып келгенин ачкан сайын барактын ар бир барагынан мен белгилеп койгон жерлерди окуп берүүнү туура көрдүм. Аннотациясынан баштайлы кыска. Алдыда айтыла турган тарыхый баян Байтөлө уулу Биримкул жөнүндө падышалык Россиянын заманында датаны эстеп коюңуздар. 1904-1970 жылдары жаңы тартиптеги медресе мектепте окуп билим алган бул киши. Эми мен белгилеп койгон жерлерден мерчемдүүсүн белгилейин. 1907 жылы татар мектебин бүтүп, 1912 жылга чейин үйдө дыйканчылык кылдым. 1912 жылдан кийин татарча жаңы тартип менен бала окуттум. Кедей, дыйкан, орто бай ушундай адамдардан. Биз ошол совет бийлигин Лениндин жол башчылыгы менен, көсөмдүгү менен кыргыз тамга тааныган деген түшүнүктөр, стереотиптүү түшүнүктөр бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Ал эмес жаш муундун арасында ошол Ленин болбосо кыргыз эли жок болуп кетмек, Афганистанга айламак, Кытайга качмак деп бир гана үркүн окуясы менен биз ошол мурунку падышалык ак падышанын бийлигин мокочо көргөзүп, байманаптарды мокочо көргөзүп, басмачыларды желмокус көргөзүп отуруп, биз ошол совет
өкмөтүнүн саясатын өтө адилеттүү караганбыз. Мунун баары адайы пропаганда менен келген, анын тарыхый инструменттердин баары ошол саясий милдетин аткарганда 17-жылдан Совет өкмөтү келгенге чейин эле болгон фактылар бул. Бул ошол эле убакта бизде индустрия жөнүндө да сөз болот. Айыл чарба, мал чарба кандай өнүккөнү, кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк барактар бул жерде мына жылдарынан бери көргөзүлгөн. Ал эми Октябрь революциясына чейин дыйканчылык менен катар 1912-жылдан баштап элге билим берүүдөгү кызматынын көрсөтүлбөй калышы 1937-39 жылдардагы репрессиянын күчөп турганына байланыштуу болсо керек. Себептери кийинки бөлүмдөрдө айтылат. Билим алгандыгы тууралуу маалымат. Мисалы окуу жайдын аталышы жана турган жери. Бул жерде кайсы мектептер, бир нече мектеп болгонун азыр бул жакта алдыда көргөзөбүз. Эң кызыгы ошол биз адегенде араб тамгасы менен колтам жазма маданиятыбыз болуп келген. Андан кийин латин алфавитине өткөн. Бул тил реформасын жасоонун амалы болгон, саясий амалы. Себеби биздин ошол жазма маданиятыбызды, тарыхыбызды мээбизден жок кылуу үчүн, маңкурт кылуу үчүн бизди ошо большевиктик бийлик келгенден баштап кыргыз эли каттаныган, жазма сызма маданиятын үйрөнгөн деген бизди шоркелдей эл кылганда. Себеби булардын колониалдык басып алуу бийлигинин эң башкы куралы ошол болгон. Анан элестетип көрүңүздөр. Араб тамгасынан арабчадан латын алфавитине өттүк. Андан кийин кириллицага өттүк. Ошо менен элестетип көрсөңүздөр, 20-30 жылдардын аралыгында элде кайдагы эс тутум калат. Себеби улам тилди реформалап, жазма маданиятыбызды сызып жок кылуунун бирден бир куралы ошол болгон. Түркүстан аймагы жана Байтик өрөөнү. Бул жерде так ошол биздин жагы Пишпектин тегерегинде, дегеле Чүй, Ысык көл, Талас өрөөндөрүндө кандай отурукташтыруу маданияты ошондо эле башталган. Бир гана биз большевиктик коммунисттер келгенден эле турмушубуз жолго салынып калган эмес. Кызыктуу фактылардын бири 1905 жылдын 6 августунда Түркистан генерал губернаторлугунун жер жана мамлекеттик мүлк башкармалыгынын жерге жайгаштыруу жана жер иштетүү боюнча бөлүмүнүн башчысынын атына жазылган катта жерлерди изилдөө тобу Бишкек уездиндеги аткарылып жаткан иштери боюнча маалымат берген. Жерлерди изилдөө тобу метеорологиялык станцияларды орнотуп, аба ырайы боюнча маалыматтарды чогултуп, жер сууну изилдешкен. Бул өтө маанилүү. 1905 жылдын күзүндө тажрыйба иретинде ар кайсы жерге күздүк эгиндерди себишкен. Мына бул китеп менен сатып алсаңыздар, мен айтып аткан маалыматты мен асмандан алып аткан жокмун. Буга чейин Совет мезгилиндеги тарыхта окутулбаган. Андыктан мындай усулдар мектептерде, жогорку окуу жайларда жана жалпы эле коомчулукта окутулушу керек. Эми болуштуктардын аттарын эң эске түйүп калар мисалдар. Кара балта болуштуктардын аттарында айтайын, айылдардын саны Кара балтада 13 айыл болгон. Ошол болуштуктардын багыш 7 айыл болуптур. Жумансарт 6 мектеп болуптур. Саны, айылдардын саны. Сокулукта 12 айыл болгон. Элестетиңиз, ошондо 1906 жыл болуп атат. Бул большевиктер жөнүндө алардын аты жыты да жок. Талкан болуштугунда 12 мектеп, Аламүйдүн 19, Ысык ата 7, Бөлөкбай 13, Шамшы болуштугунда 13, Тынай болуштугунда 13, Карабулак 3. Бул жерлердин баары кийин Совет бийлиги орногондон баштап жок кылынган, орусчалап атталып калган. Карабулак, Сарыбагыш 11 айыл болгон. Темир болот 13, 17, Кочкор 10, Жумгал 16, Каракече 9, Суусамыр 12. Ушул болуштуктардын баардыгы 193 айылдардын саны калыптанган. Эми падышалык өкмөттү Бишкекте 1890 жылы айыл чарба мектебин ачып, ар кайсы жерде өсүмдүктөрдүн түрлөрүн өстүрүү боюнча тажрыйба станцияларын уюштурган.
питомниктер, көчөттөр көбөйтүлүүчү жер аянттары уюштурулуп, алма бак менен дарактар тигилген. 1909-жылдагы Айыл чарба мектебинин отчетунда buğdayдын 2 сорту, жергиликтүү сулуу буурчак пахтанын 2 сорту, жүгөрүнүн 3 сорту, дарбыз менен коондун жергиликтүү сорттору тажрыйба талааларында себилгени белгиленет. Сугат үчүн аларча менен аламүдүн сууларынан чыккан арыктар менен кошо жаңы арыктар салуу керектиги айтылат. Ошондой эле бай суунун тегерегинде биздин чоң арыктан өйдө кадыресе ошо Пишпек шаарына суу менен камсыздоо башка маселелердин баары чечилип келген. Айыл башчыларынын талкан болуштугунун башчысы Самсалы Сарымсаковдун дарегине жазылган тил каттын мазмуну ушуга да көңүл буралы. Пишпек уездинин башчысынын 1908-жылы 19-сентябрда кол коюлган 19-52 каты менен коштолгон. Жети Суу областынын башкармасынын 12-август 1908-жылдагы 15-744 указы боюнча жана коомчулуктун чечиминин негизинде биздин Пишпек айыл чарба мектеби үчүн бөлүнүп берилген жер аянттары боюнча макулдугубузду берип колубузду коебуз дейт. Биз көрдүңүздөрбү? Ошол большевиктик коммунисттер Ак Падышанын бийлигин мокочо көргөсү үчүн кандай гана ыплас саясаттарды жүргүзүп келгенде, албетте мен Ак Падышанын саясатын да колдобойм. Себеби алар деле ушул большевиктер менен булардын саясий мүдөөсү окшош эле болгон. Биздей чабал элдерди колониалдык башкаруу менен ошол көзөмөлдөөнү туура көрүшкөн. Биз бүгүнкү күндө мындай да ойлонобуз. Өткөндө бул боюнча Касым Тынстановдун небереси теңдик менен жолугушууда 3 сааттык. Ошондо бир жакшы маалыматты айтты да. Бүгүнкү күндө Россияда Путин бийликтен кеткен күндө дагы Россия курамындагы эң укмуш деген оппозиция өкүлдөрү, Навальный мисалы бүгүнкү абакта жаткан, же болбосо Ходорковский кокус бийликке келип калган күндө деле буларда империялык оору дагы эле ашынып ишке аша берет. Борбор Азияны, Кавказды дегеле бүгүнкү КМШ курамындагы өлкөлөрдү колунан чыгарбайт. Себеби булардын шовинисттик саясаты бул башынан болуп келген. Кремлдин башынан берки саясий мурасы окшош эле. Биз канчалык бийлик алмашып, доор алмашып атат дегенибиз менен Орус Россиянын тарыхын элестетип көрүңүздөр. Буга чейин жалаң цар башкармалыгы болгону падышалар гана башкарып келгендей 70 жыл коммунисттер башкарды. Алар кеткенден кийин кайра эле жеке басар бийлик Путиндин колуна өттү. Мындай айтканда ал деле бүгүнкү күндөгү падыша. Ошон үчүн тоталитардык Россиянын курамынан биз чыгып, кулдук аң сезимден кутулмайын, улуттук иденттүүлүк эч качан калыптанбайт. Биз ээрчиме, мажүрө, кулк мүнөзүбүздөн ажырабай, ушул Россияга ыктаган бир абалдан чыкпайбыз да. Мына могу жерде дагы белгилейин. Экинчи бөлүм. Индигадия медресеси боюнча жакшы маалымат. Атасы Байтөлө уулу Биримкулду тестери кезинен сезимтал экенин байкап, Пишпектеги Алыкул жездесиникине жөнөттү. Шаардагы мечиттен араб тамгасын таанып жазганды, Куран окуганды үйрөндү. Кашан ичинде Совет өкмөтүнүн динге терс мамилесинен улам биринчи тамга тааныган учурду эч жерде эскерткен эмес. Айылдагы байманаптардын назарына илинди. Ашыр Өзбеков өзүнүн молдосу катары жанында алып жүрдү. Ашырдын молдосу деген Биримкулдун лакабаты эл арасында айтылып калган. Ашыр Өзбеков белгилүү манап Бошкой уулу Өзбектин баласы. Эң кызыгы ушул жерде бүгүнкү күндө жеке мектептер, жеке ооруканалар, дегеле жеке секторлордун көзөмөлүндөгү тейлөө кызматтары канчалык сапаттуу болсо, могу татар мектептеринин сапаты дагы кыйла артык болгонун алдыдагы мисалдар бар. Кайсы предметтер окутулган ошондочу. Бул медресе десе бир гана Куран жаттатып же араб тилин жазуу деп чектеп түшүнбөшүбүз керек. Биримкулдун келечек тагдырын чече турган окуя 17 жаш курагына туура келди. 1904-жыл өмүрүндөгү бурулуш жылы болуп калды. Башкараасу айылындагы 3 бай Ашыр Өзбеков, Султан Өзбеков, Оогонбай Борбодаев
Pişbek'teki Tatar Meçitinin aldında жаңыдан açılgan mektepke testleri baldarın okuga jönötүүгө камданып калышты. Шаар турмушуна аралаша элек bir чети oyun караак балдардын окуусун көзөмөлдөп турганга bir kişi керек эле. Кеңешип Байтөлөнүн уулу Биримкулду тандашты. Ал макулдугун берерде балдар менен бирге окуу өтүнүчүн ортого салды. Тилеги орундалып 4 жыл бою окууга кеткен чыгымдарга 3 пай жардамдарын берип турушту. Мугалимдердин айлык акысы, окуу куралдары, жатакана, тамак аш. Демек, билим алууга толук шарттар болгон. Жана мен жогоруда айтылып кетти, канча айылдар болгону. Эми мектептердин саны жөнүндө мектептердеги кайсы сабактар окутулганына да жакындап келатабыз. Жаш балдар менен эч сана аркабай жаңы тартиптеги мектепке билим алганы барышы алгачкы даярдыгынын бардыгынан болгон. Мындай мисалдар көп эле кездешет. Эски кадим тартиби менен окугандар жаңы ачылган жадиттик медресе мектептерде билим алуусун улантышкан. Жогоруда айтылган боюнча Садыковдун алгачкы билим алуусу жаңы тартиптеги жадитчилик медресе мектепте башталган десек туура болчудай. Дагы бир айта турган нерсе, Пишбекте жашаган колунда бар бай адамдар акысын төлөп, татар мугалимдерди үйүнө чакырып, балдар менен кыздарын окутууга шарттары болгон. Көрдүңүздөрбү? Биз Ленин окуткан, Ленин бизде көзүбүздү ачкан деген шоркелдей түшүнүктөн арылмайын. Биз момундай тарыхый маалыматтар болмоюн, биз улуттук дымагыбыз, ар намысыбыз ойгонбойт. 20-кылымдын башында орус түзө мектептери менен катар жаңы тартиптеги мусулман мектептери ачыла баштаган деген кыскача бир сүйлөм гана жазылган. Себеби ошол коммунисттердин тарыхы бизди ушинтип гана койгон. Жөн эле учкаяк эле ошол фактыларды бергенсип. Канай болуштугундагы өзбектин айылында өкмөттүк мектеп ачылганы тууралуу документке туш келдик. Документ Пишбек уездинин элге билим берүү бөлүмүнүн архивинде номер 653 фондунда сакталганы көрсөтүлгөн. Аталган фонддун 2-описинде о службе учителя Канаевского мактаба Биримкул Байдулина деп татарча немет оңдолуп калган деген аталыштагы номер 33 дело табылган дейт. Бул жердеги дагы мерчемдүү маалыматтарда мына эме сабактардын аталыштарына мына графика алынган көргөзсөңүз, сабактардын аталышы: араб тили, арабча окуу, геометрия, география, табияттануу, минералогия, зоология, ботаника боюнча сабак берилген, стилистика боюнча, демек жазма маданиятка калыптандыруу, хадисте биз бүгүнкү күндө жанагы диний фанаттар, диний чөйрөдөгүлөрдүн көбү хадистердеги Мухаммед пайгамбардын осуяттары жана жүрүш туруш тууралуу баяндарды бере албай келатат. Себеби мектептерге жанагы дин таануу боюнча сабактарды берүүдө көрдүңүздөрбү, бизден алда канча өрнөктүү болгон булар. Ошол заманда эле исламды жайылтууда биздин ата бабалардын кыргыз кыртышындагы ислам дини ошондо эле туура калыптанып келаткан. Эмне үчүн биздин ата бабаларыбыз бизге караганда сабырдуу болгон. Намазын окуганын эч качан алар демонстрация кылып элге мактанган эмес. Мен намаз окуп атам же Меккеге барып келдим дегенчи. Ал бүгүнкүлөрдүн адаты болуп калган. Ислам тарыхын окуткан, математиканы окуткан, орус тилин окуткан. Эмне ушундай мектеп дөөлөтү жаман беле, Кыргызды караңгылыкка алып барат беле. Бизде ошол маңкурт кылган коммунисттер биздин тарыхтагы ошол мерчемдүү нерселердин баарын илимдүү инсан улуу инсан болот дегенди түшүндүргөн. Маселен, илимли инсан улуур инсан olan татар тилинен. Демек кыргызчасы ошо илимдүү инсан улуу инсан боло алат дегенди түшүндүргөн да. Медресе Индигадия менен Пишбек шаарындагы номер 6 татар мектебинин ортосунда кандай байланышы бар деген суроо пайда болду. Илимий чөйрөдөгү адамдардын кеңеши менен эки илимий эмгекке көңүл бурулду. Кыргызстандагы революцияга чейинки мектептер, автору Айтмамбетов. Кыргызстандагы жадитчилик кыймылы, автору Кубатова Аида, жана мен айткан автор. Аталган илимий чыгармаларда 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы Кыргызстандын аймагында элге билим берүүдөгү көп кызыктуу маалыматтар жана тарыхый инсандар жөнүндө окуялар айтылган.
Ошол замандагы болуп өткөн окуялардын күбөсү катышуучусу болуп Байтөлө уулу Биримкул дагы саналат. Ошол окуяларга кеңири токтололук. Октябрь революциясынын жеңишине чейин Орто Азия эли туташ сабатсыз болгон деген пикирлер өкүм сүрүп келген деп айтылат Кубатованын илимий эмгегинде. Ошол эле учурда кыргыз эли өз ич арасында жанындагы чектеш элдер Кытай жана падышалык Россия менен кат жазышуу аркылуу байланышта болуп турган. Кыргыздар ислам динин кабыл алышкандан баштап араб арбин тамгасын колдонуп келишкен. Дагы бир маселе, медреселердин бүтүрүүчүлөрү өз кезегинде бай кедейине карабай окууга жөндөмдүү балдарды тандап алышып сабак беришкен. Бул эң туура багыт болгон. Бүгүнкү күндө жанагы сапат билим берүү борбору эмне үчүн дүйнөлүк атаандаштыкка жарамдуу улан кыздарды тарбиялап, ошол дүйнөлүк олимпиадада дайыма алдыңкы орунда жеңип келатышат. Себеби акыл чөйчөгү толук балдарды тандап алганына кээде нааразы болуп атышпайбы? Улуттук иденттүүлүктү калыптоодо ошондой зирек балдарды тандап алуу бул эң акылдуу ыкма болгон ошол кезде. Себеби мал акчагы менен миң дегендей жөндөмү жок балдардын баарын эле мектепке сүйрөй беришкен эмес. Эң идиректүүлөрүн тандап алышкан. Жерлерде көпчүлүк учурда араб алфавитин колдонуу менен гана кыргызча окуп жана жаза билгенди үйрөтүшкөн. Араб тили окутулбагандыктан арабча жазылган китептерди, анын ичинде Куран китебин окуганы менен маанисин кыргызчага которуп түшүндүрүп берише алышкан эмес. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дагы Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда арабча кол жазмалар бүгүнкү күнгө чейин ошо тарыхты биз мойнубуз жар бербей отурабыз. Кандай болсо дагы тамга таанып жаза билүү, элдин кат аркылуу кабарлашып, байланышып туруусуна чоң мааниге ээ болгон ошол араб тамгасын билгендер. Аз санда болсо дагы айрым акындардын ырлары, эпостон үзүндүлөр жана кыргыз урууларынын санжыралары араб тамгасы менен жазылып, кол жазмаларда сакталып калды. Биз буга көп терең маани бербей атабыз. Бүгүнкү призмадан карап гана араб кулдарды жек көргөн үчүн биз араб арбиндеги ошо кездеги биздин кол жазмаларыбыздагы бул кыргыздын тарыхы, маданий дөөлөт экенин унутпашыбыз керек. Андыктан араб тилин биз көбүрөөк үйрөнүп, тескерисинче ошол илимий жаңылыктарды ачып кыргыздын ширисин сыйрыш керек. Башындагычы динди окутуу менен бирге эле жалпы билим берүү сабактары окутула баштаган. Анда советтик тартипте билим берүү алсак география, тарых, арифметика, табият таануу, орус тили жана башка киргизилген. Жаңы тартиптеги мектептерде мурдагы мектептерден айырмаланып доска, парта, географиялык карта, глобус жана башкалар болгон. Жаңы тартиптеги мектептин негиздөөчүсү болуп Крым татары Исмаил Гаспринский саналат. Ал биринчи жолу 1884 жылы Крымда Бакчы сарайда жаңы тартиптеги мектеп уюштурган. 1883 жылы Бакчы сарайда Таржимал Тилмеш деген түшүндүрүп өткөн аталыштагы өзүнүн жеке гезитин чыгара баштайт. Анда жадидизмдин идеяларын жайылткан. Ошону менен катар эле окуу мектептерин чыгарып турган, окуу китептерин чыгарып турган. Уфа шаарында 1908 жылдан баштап чыга баштаган Маглумат, Знание журналында билим берүүдөгү жаңы багыттын шарттары көрсөтүлгөн. Мектеп диний билим менен бирге жалпы билим берүү жагында камтыйт. Мектепте окуучуларга араб жана түрк тилдери окутулат. Биз дагы белгилеп койдук. Убакыт узун болсо чарчайсыздар. Бул китепти бүткөнгө чейин мен улам ушул белгилеген фактыларды сиздерге окуп берип турам. Кабарыңыздар болсун. Колуңуздардан келсе бул китепти таап окусаңыздар болот. Байтөлө уулу Биримкул жана анын доору. Бул азыр басмаканадан жаңы чыгып, боёго кургай лекесинде тапсаңыздар болот. Китеп дүкөндөргө түшкөндүр деп ойлойм. Анан биз Ленин жөнүндө ал жөнүндө маалыматтарды кайра көтөрүп атканыбыздын себеби большевиктик коммунисттердин ошол адилетсиз саясаты менен биз маңкурт болуп келгенибизден бири-бирибизге бүгүн таарынып жек көрүшүп атпайбызбы? Сен орус кулсуң, сен такыр араб кулсуң, анан сен Ленинге асылып калдың деген менин оппоненттериме айтарым. Сабырдуу болуңуздар. Менде бул боюнча маалыматтар дагы толтура.
Bolbosa men жок жерден чочугандай ал Ленин жөнүндө, коммунисттик большевиктер жөнүндө бекеринен кеп баштаганым жок. Себеби узак жылдардан берки мендеги маалыматтардын негизинде менин да акылым жетилип бышырып келаткандан улам Рухеш сайты бул агартуу айдыңы болгондуктан муну мен көтөрбөсөм дагы тилектештер менен көтөрүп жалгыз болбой, менин артымда дагы котормочулар бар, тарыхчылар, жаш тарыхчылар менен кеңешип кезип жасап аткан иштер. Андыктан мен эле бир өзүм билемдик кылып эле акылыңарга чай кайнатып атканым жок. Биз менен кол үзүшпөйлү десеңиздер, Рухеш ТV каналына катталып коюңуздар, лайк басыңыздар, кыргызда агартууда бөлүшүңүздөр бул маалыматтарды.